Адамды адам түзөтөт, адамды адам жүдөтөт. Айтамын акыйкаттын сүйгөн сөзүн. Бала тарбиялоодогу өзү түйшүк негизинен алып карагандачы, бирок мен андан рахат алам. Өрттөнүп кетсем дагы өзүң үчүн билим берүүгө чоң салым кошуу менин негизги максатым. Пенде өмүрүнүн кулпурган гүлдөй сонун учуру жаштык тура. Мына ушундай керемет учурда ичке катылган сезимдерди ак баракка түшүрүп, акындардын күр шарына кошулуу аракетинде жүргөн Жамиля Надыркул кызы бүгүн бизде мейманда. Апама 9 ай курсагына салып келген, толготуп булааламга алып келген, ак сүтүн, ак эмгегин аябастан, ак тарап, адал берип, багып келген. Көтөрүп, кайраты чоң колдор менен, чоңойтту кандай кыйын жолдор менен. Акылдуу кыз болсун деп келечекте, окутту жакшы тилек ойлор менен. Чачымдан назик сылап эркелеткен, чалыкпай канча кечип өткөн оттон. Кыз болдум тарбиясын алып жүрүп, көппөгөн, чөкпөгөн да бардан жоктон. Кыз болдум тарбиясын алып жүрүп, көппөгөн, чөкпөгөн да бардан жоктон. Айтчы апа, кантип актайм ак сүтүңдү, кайтарам кантип сенин ал күчүңдү. Түз жолдо өстүргөнүң үчүн апа, түбөлүк айтып өтөм алкышымды. Түз жолдо өстүргөнүң үчүн апа, түбөлүк айтып өтөм алкышымды. Надыркул кызы Жамиля 2002 жылдын 21 апрелинде Өзгөн районунун Мырзайке айыл өкмөтүнө караштуу Адыр айылында орто дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 6 бир туугандын эң кичүүсү, 1 эжеси, 4 агасы бар. Аталган айылдын номер 37 Мамат Шарип Сулайманов орто мектебинде 2009 жылы башталгыч класска кабыл алынып, ал жерде 6 жыл билим алып, андан соң Камилжан Райымбеков мектеп гимназиясына которулуп, ошол жерден 9 классты аяктаган. 2018 жылы Ош мамлекеттик университетинин индустриалык педагогикалык коллежине тапшырып, окууну 2021 жылы аяктаган. Эң алгачкы жумуш жолу Ош шаарындагы орус тилдүү жеке менчик Бакалбай Калмаматов академиялык мектеп гимназиясынан баштаган. Учурда номер 33 Самидин Алымкулов орто мектебинде эмгектенип жатат. Кадырын билгин, балам деп сага арнады бүткүл жаштыгын. Кийбестен өзү кийсин деп кийим жакшысын. Эч кимден сени кем кылбай багы өстүргөн, энеңдин бүгүн тутанткын таалай бактысын. Бой жеткен кезде кубанып үйлөп жайлады, түйшүгүң тартып азапка башын байлады. Нааразы кылбай кадырлап сыйлап бийик тут, ата кең сага канжанын бүткүл арнады. Убакыт келет, ата-эне пейили өзгөрөт, жаш баласы мал, таарынып сөзгө көп чөгөт. Ошондо дагы кадырын билип сыйласаң, алдыга жылат адамдык паркың өйдөлөп. Адамды бактыга бөлөп, көңүлдөрдү бийик-бийик көкөлөткөн кайталангыс жаштык кандай гана сонун учур. Бирок бул учурду баалагандар да бар. Баалабай жаштыгын текке кетирген улан кыздар да жок эмес. Биздин бүгүнкү каарманыбыз жараткан роолоп берген талантын аспеттеп, чыгармачылыкка астедил дит коюп, калем шилтеп жүргөн кыздардан. Адамды адам түзөтөт, адамды адам жүдөтөт, адамды адам толтуруп, адамды адам төгөтөт дегендей, менин ушул чыгармачылык чөйрөмө келишиме бул мектептеги мугалимим себепкер десем да жаңылышпайм. Замира Абылкасымова деген эжекем, мен саресеп салып көрсөм, мен өзү окуп жүргөн убакта эле ыр жазганга шыгым пайда болуптур да. Мына ушул нерсени мен эжекем байкаган экен. Андан соң Ош шаарына келип, окуу жайга тапшырып, анан Надира аттуу курбу кызым мына ушул өрнөк адабий бирикмеси деп чакан
кичинекей бирикмеге алып келди. Учурдан пайдаланып ал бирикмеге ыраазычылык дагы айтсам болот. Себеби мен тапталып азыркы деңгээлге жетишиме мына ушул бирикме себепчи десем дагы жаңылышпайм. Апама кат. Эркелеп, апа сенин кучагыңда, жүргөнмүн ийилбеген бутагыңда, жакшы окуп, жакшы инсан болоюн деп, түшкөнмүн билим самап бир агымга. Көтөрөм деп келгенмин сабатымды, тырмалап шаар жашоосу канатымды. Заманың түлкү болсо түлкү бол деп, жоготподум жөнөкөйлүк сапатымды. Заманың түлкү болсо түлкү бол деп, жоготподум жөнөкөйлүк сапатымды. Айтамын акыйкаттын сүйгөн сөзүн, жоголбойт ишеничте жүргөн көзүм. Ар адам өзүн гана ойлош керек, көптөрдөн мен ушуну үйрөнбөдүм. Ар адам өзүн гана ойлош керек, көптөрдөн мен ушуну үйрөнбөдүм. Шаардан миң эсе артык экен, апаке кучагыңда жүргөн кезим. Азыр Жай Саратандын укмуш сонун толуп болуп турган мезгили. Төркүн түстүү гүлгө оролгон бул учурду ар ким ар кандай кабылдайт. Кимдир бирөө ысыгынан чарчаса, кимдир бирөө ар төркүн ачылган гүлдөргө назар таштап, табияттын көз жоосун алган кереметтеринен ырахат алып жашайт. Ал эми калем кармап ыр жазган таланттар көргөнүн баарын көркөмдөп сулуулап, не сонун керемет ырларды жазат. Айта албаган көздөрүң не бир сонун жалжылдаган, каректе сүйүү оту балбылдаган. Бир сен деп чын сүйүүгө тушуксам да, бир жанмын сырымды эч алдырбаган. Кезиксек кеп айта албай кысталамын, кылыгын билесиң да кыз баланын. Капилет башка кыздын атын айтсаң, каректен сыр билгизбей кызганамын. Капилет башка кыздын атын айтсаң, каректен сыр билгизбей кызганамын. Ашыкмын сырттан такыр байкалбаган. Айта албай ичимдеги каткан санам, биликтей жарыктыктан үмүт кылган. Бир жанмын сырымды эч алдырбаган. Өрттөнүп кетсем дагы өзүң үчүн, бир кызмын өз сүйүүсүн айта албаган. Өрттөнүп кетсем дагы өзүң үчүн, бир кызмын өз сүйүүсүн айта албаган. Маектешибиз Жамиля жүрөгү кер чалбаган наристелерге жакшы билим берген мугалимдердин бири. Балдары менен иштөө анын бала кездеги кыялы болгонун айтат. Ошол бала кездеги кыялынын ишке ашканы аны дагы да жашоого шыктантып, ушунчалык бийик максаттарга талпынтканы өзүн да, окуучуларын да көптөгөн ийгиликтерге жеткирип келүүдө. Айтат го, адам бир келген өмүрдө кесибин, өз жарын туура тандашы керек деп. Мен кесибимди туура тандаганмын. Себеби мен өз кесибимди жакшы көрөм. Бул чыгармачылыгым менен тандаган кесибим бул шайкеш келет да. Себеби менин кесибим чыгармачылыкты талап кылган кесип. Азыркы учурда номер 33 Самидин Алымкулов мектебинде эмгектенем. Ал жерде да кесиптештерим аябай жакшы, окуучуларым. Бала тарбиялоодогу өзү түйшүк негизинен алып карагандачы, бирок мен андан рахат алам. Окуучуларымдан мисалы кээ бири мага ар биринин орду ар бөлөк да. Мисалы кээ бири өзүнүн акылдуулугу менен эсимде, кээ бири таарынчактыгы менен, кээ бири ыйлаактыгы менен, кээ бири боорукердиги менен. Кантсе дагы мен өзүм жаш болгон үчүн баягы мен ушул мектепте жетекчиме Майрам Сатаралиевнага аябай ыраазычылык айткым келет да. Себеби мен ал
убакта 20 жаштагы секелек кыз элем. Жаңы гана ошол окууну бүтүп 1 жылдан кийин баргам. Анын өзүм жаш экениме карабай, мага даярдоо классын берген да. Баягы ошол баягы секелек курактандай оюн кыракы болуп жүргөн кыз бир таптай эле баягы окуучуларды канатына калкалап, жамандыктан тооруп, жакшылыкка үндөп, жоопкерчиликтүү болууну сездире алган бул менин жетекчим да. Ар бир адамдын бала чагы анын өмүр бою эсинде калары ырас. Ошол бала кезинде менен Пенде аттуунун баары бактылуу өмүр сүрөрү да ырас. Акынды айылы, туулган жери ар дайым кусалантып сагынтып, жанадар убак кубанычка бөлөп келет. Өзгөнүм, тарыхка бай, көк шиберлүү өзгөнүм. Сөзүм кедей, мактоо үчүн сөздөрүм. Кереметтүү кооздугуңа эч качан. Суук көзү тийбесе экен өзгөнүн. Мунараң бар, тиреп турган асканы. Суктандырат, сулуулугуң башканы. Өлкөбүзгө болуп келген белгилүү. Күрүчүңдөн даамдуу болот аштагы. Өлкөбүзгө болуп келген белгилүү. Күрүчүңдөн даамдуу болот аштагы. Өзгөнүм, кереметсиң ажайып. Келген жерсин көптөн сулуу саналып. Суукка тоңуп керек болсо сен үчүн. Жалындаган отто дагы жаналык. Керек болсо суукка тоңуп сен үчүн. Жалындаган отто дагы жаналык. Мектептиштөө Жамил үчүн зор сыймык. Бала тарбиялоо, балдарга сабак берүү өзүнчө бир ырахат экенин айтат. Албетте, кесин сүйгөн адам гана алга умтулуп, өзүн өзү өркүндөтүп, элге пайдалуу инсан болууну самайт. Мен бир окуучумду эскерейин. Хадича деген кызым бар эле. Баягы үй бүлөсүн дагы тааныйм. Баягы баланын кандай экенин бул ата-энесинен билсең болот да. Биз баягы мугалимдер ата-энеси менен баарлашып, бала жөнүндө жыйынтыкка келебиз го, чыгарабыз. Анан диндар, динден түшүнүгү бар адамдарды аябайчы. Кандай деп айтсам, ошол окуучумдун мага айткан сөзү мындай, мага түрткү болду. Мага бандай дуа кылганда, бата берген дейтпи, ошондой болуп. Эжекем жолу коронсун, эжекем бейишке кирсин деп, мына ушул окуучумдун жагымдуу кылыгы менин жүрөгүмдү элжиреткен. Ушул баягы кандайдыр бир бөлөкчө сезим тартуулаган десем дагы болот да. Баягы айтат го, максаты жок адамга келечеги жок таң атат депчи. Азыркы максаттарым мен билимимди жогорулатуу, билим жаатында, себеби биз мугалимдер ушундай болот экенбиз да, баягы билим берүүгө биз салымыбызды кошушубуз керек да. Катардагы эле мугалимдердин катарын толуктагым келбейт. Билим берүүгө чоң салым кошуу менин негизги максатым. Анан албетте бул аял затына бактылуулук, жолдош күтүү, бул өзүнчө бир бакыт болсо керек. Мына бул да болсо менин бир максатым. Анан албетте ата-энемдин ыраазычылыгын алуу, чоң ажыга, кичи ажыга алып барып келүү, зыярат кылдыруу бул менин максаттарымдын эң алдыңкылары ушулар. Талант жараткан тарабынан берилгени менен чымырканып өзүн өзү бүлөп курчутуп эмгектенбесе, каралбаган бак сыяктуу жемиссиз калат. Муну жакшы билген каарманыбыз акын жазуучулар менен тыгыз байланышта болуп, алар жазган ырлардан таасир алып, анан да акылга акыл кошчу китептерди көп окууну адат кылган. Мен акындардан устатым болгон эң биринчи эле Закирова Акбермет эжекемдин ырынан көбүрөөк таасир алам. Ошондон кеп кеңеш алам. Азыр дагы мына мага азыркы күнгө чейин кеп кеңешин берип, ыр жазуудагы мына аксаган чийки ырларымды бышырып берген дагы мен ушул эжекем. Анан Бердибек Жамгырчиев, Улукбек Омекеевтердин ырларынан таасир алып, көп ошолордун чыгармачылыгын баалайм. Акынды акын кылган сүйүү дешет. Сүйүү жөнүндө жазганда аял затындагы назиктик, сулуулук дагы да ажарына чыгат. Болсоң деймин, кечинде жумушуңдан чарчап кайтсаң,
чарчады балдарымдын атасы деп, таптаттуу тамак ашың даярдасам, ашыкча кызганбастан өзгөлөрдөй, болор болбос нерсеге көңүл бөлбөй, андан көрө түшүнүп колдоп сени, жубай болсом акылы бийик белдей, турмуштун узун ашуу жолдорунда бир кетели турса көп жылагыпсу, өз бактыма өзгө эмес өзүм дагы суктанууга болоюн ылайыктуу, өз бактыма өзгө эмес өзүм дагы суктанууга болоюн ылайыктуу. Азыркы күнгө чейин сүйүүнүн анык аныктамасы жок да. Адамдардын аң сезими, кабыл алуусу ар башка болгондой эле адамдардын сүйүүгө болгон көз карашы, сүйө билүүсү дагы бөлөк нерсе. Мен сүйүү жөнүндө чындыгында айтып жеткирип берүүгө дарманым жетишсиз. Себеби сүйүү бул сөз менен жеткирип бере алгыс сезим да. Менимче сүйүү бул адамды бир эле учурда магдыратып бийиктикке жетелеп, ошол эле учурда адамды жер менен жексен кылган сезим да. Сүйүү бул улуу акындарыбыз айтып өткөндөй, сүйүү жөнүндө не бир сон саптарды кураган, не бир сон дастандарды жазган, антсе да мындай жеткирип бере алган эмес да. Себеби сүйүү жогоруда айтып өткөндөй жеткирип бере алгыс сезим, улуу сезим. Кандай гана болбосун ыр жазуу менен дил тазарат. Чыгармачыл инсандар менен баарлашуу, чыгармачыл инсандардын чөйрөсүндө жүрүү адамды көп ийгиликтерге жетелейт. Анан да эң негизгиси көңүл бөксөсү толукталып, азга каниет, көпкө топук кылганды үйрөтөт. Анткени адам жан дүйнөсү бай болгондо гана өзүн өзү бактылуу сезет. Айтар кеп, бүгүнкү каарманыбыз ушул бакыттан эч качан өксүбөсүн. Чыгармачылык жолду каалаганыбыз ийгилик.